Бүгін 6 июнь аптанын ыйык жума күнүнө туш келген Курман айт майрамы өлкө аймагында белгиленүүдө. Жамаат менен окулуучу айт намазга облус тургундары Бакай Ата районунун Өзгөрүш айылындагы Жума атындагы мечитке чогулушту. Аталган мечит Талас өрөөнүндөгү акыркы 40 жыл аралыгында эң биринчилерден болуп салынган. Айт намазга келген тургундардын маанайы жогору. Бардык мусулмандардын бүгүнкү майрам менен куттуктагым келет. Бардык мусулмандардын жакшы ой тилектеринин, Алла ыраазы болгон ой тилектерин баарын кабыл кылсын жараткан Аллахым. Мына бүгүн биздин Өзгөрүш айылында бул мечиттин дагы өзүнүн дагы көп тарыхтары бар. Бул мечит убагында мына Талас областына ылайыкталып салынган болчу. Мына эми Алла Таала насип кылып, ошол машварадагы ошол ниеттерибизди кабыл кылып, мына бүгүн Талас областындагы бардык жакшы иш-чара биздин Өзгөрүш айылыбызда Курман айт майрамы өтүп жатат. Жалпы кыргыз элине дагы ошол кааларым чың ден соолук, өмүрлөрү узун болсун, ар кандай тумоо мучкактардан алыс болуп, ооругандарга Алла Таала шифа берсин, адашкандарды туура жолго багыштасын, кедейлерге рызкысын мол берип, Кыргызстан эли, кыргыз мамлекети бардык мамлекеттер катары жакшы өнүгүп, ыймандуу, өрүстүү, жакшы мусулмандардан болуубузду Алла Таала кабыл кылсын. Кирип келген биздин мусулмандардын Курман айт майрамы менен куттуктайбыз. Элибизге, жерибизге ушу тынччылык болсун, токчулук болсун. Бүткүн ушу мусулман элинин майрамы менен куттуктайбыз. Бул күнкү айт намазга президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев катышты. Келгендерге жылуу сөздөрүн айтып, жакшы ниеттеги каалоо тилектерин билдирди. Бүгүн чын жүрөктөн силерге бактылуулук каалagым келип атат. Адам затына эмне керек? Ден соолук керек, анан бактылуулук керек экен да. Ушу бактылуу болуңуздар, үй бүлө, бир туугандарыңыздар менен, ата-эне, бала бакыраңыздар менен ушу жүрөгүңөрдө кандай ниет болгон болсо, ошонун баары кабыл болуп, барчылыкта, токчулукта, молчулукта бактылуу өмүр сүрүшүңөргө тилектешмин. Ошондой эле айт намазына Бакай Ата районунун мамлекеттик администрация башчысы Бекмырза Ашимов катышып, мусулман элинин бул ыйык майрамынын мааниси терең экенин баса белгиледи. Мусулман адам баласына меримдүүлүктү, биримдикти, тынчтыкты жана боорукерлик менен адамгерчиликти, ушул адамдык сапаттарыбыздын ыйманга чакырган майрамдардын бирдиги. Ошого бул майрамда өзүңүздөрдүн бир тууган жакын адамдарыңыздар менен чогуу тоскончо бүгүнкү жамаат менен окуган намаздарыбыз, дуаларыбыз баары кабыл болсун. Барыңыздарды бүгүн Курман айт майрамыңыздар менен куттуктайм. Алгач намаз окууга келгендерге Курман айт майрамын белгилөө эрежелери, анын мааниси, ошондой эле курмандык чалуу жана башка диний баяндар айтылды. Ар бир кылып аткан ишиңиздердин натыйжасы берекелүү болсун. Кылып аткан ишиңиздерде Алланын ыраазылыгы үчүн болсун. Алла ыраазы болсун силерге. Мына убакытта жакындап келатат. Бул Курбан айт намазынын тартиптери бар. Кандай окуш керек? Кантип окуш керек? Андан соң мусулмандарга важип болгон 2 рекет Курман айт намазы окулду. Шаввал айынын 1-күнү, башкача айтканда Орозо айтта жана Зулхиджа айынын 10-күнү Курман айтта. Күн чыккандан 45 мүнөт өткөн соң макрух убактысынан кийин 2 рекет айт намазын окуу мусулмандар үчүн важип болуп саналат. Облус жетекчиси Эрмат Жумаев кыргыз элин, анын ичинен Талас элин бүгүнкү мусулмандар үчүн ыйык болгон Курман айт майрамы менен дагы бир ирет куттуктады. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Талас областынын тургундары, бардыңыздарды ушу ыйык Курбан айт майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Айтыңыздар марек болсун, элибизде, журтубузда тынчтык, токчулук, молчулук болсун.
ар бир бүгүн кылган дуалар, тилектер, курбандыктар баардыгы кабыл болгон болсун. Элибизде, журтубузда тынчтык болсун, молчулук болсун. Элибиз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ынтымакта жакшы жашоого умтулуп, биргеликте өнүгүүгө баралы. Мамлекетибизде ар дайым бакубатчылык болсун, асманыбыз ачык болуп, желегибиз желбиреп турсун. Айтыңыздар майрек болсун да бир жолу. Мына бүгүн Кудай буйруса, Кудайдын каалоосу менен улуу курбан айт болуп атат. Мына курбан айт ушу баарыбызды башыбызды бириктирип, мына бир Алланын өзүн үйүнө алып келип, ушул жерде баарыбызды намазга жыгып, баарыбыз ушул бир тилектен, бир жүрөктен ушул жакшылык болсун деп, элибизге, журтубузга аманчылык, ден соолук берсин деп, аны жалпы тилек кылып ушул жерден курбан айт окуп атабыз. Курбан айттын таасири чоң. Бул 3 күнгө чейин болот. Бул тирүүлөрдүн айты канчалык курбан чалсак айтып атпай, курбандыктын талганына өз демеши каны жетпейт, только ниетибиз жетет да. Ошо ниетибизде ушул жерге келип катышып аткан жамааттардын баары ниети кабыл болуп, Кудай буйруса ошо курбан айтыбызды жакшылыкта, ийгиликте өткөрөлү. Эл журтубузга аманчылык, ден соолук берсин, тынччылык болсун, мамлекет тынччылык болсун, жакшылык болсун, улуу болсун, өз туугандарыбыздын баары аманчылык болсун, айланчык болсун. Белгилей кетсек, бул күнү Талас облусунун бардык мечиттеринде курман айт намазы окулду. Эле жергесиндеги ар бир көчөдө айттын урматына боорсок бышырылып, май жыты чыгып, курмандыктар чалынып, жаратканга жакшы тилектер тиленип, ак баталар айтылып жатты. Сеймак Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Элхан Арстанбеков, Бакай Ата району.